Бийликтеги адамдардын чоң колдоосу менен жарандык коомду ооздуктаган, эркиндикти чектеген сунуштарды демилгелеп, сүрөмөлөп турат коомдук пикирдин таасирдүү лидери. Чет өлкөлүк консулдуктан каражат алып турат. Бул болсо анын кесиптеши, бизнес долбоорлору көп. Арасында чет мамлекеттер менен байланышкан дагы бар. Же мына таасирдүү адамдардын тобу. Булар чет өлкөлүк ишкердин кызыкчылыгы менен байланышы бар. Булар чет өлкөлүк тыңчы дейсиз сиз. Жок. Бул чет элдик тыңчы мыйзам долбоорун демилгелеген депутаттар. Алардын саны 30дан ашат, бирок айрымдары демилгечилердин тизмесинен чыгып кетишти. Анткени мыйзам долбоору менен толук макул эмес болуп чыгышты. Ошондуктан алардын ордуна башка депутаттардын фамилиясын жазып коюшту окшойт. Ошентсе да курамдын өзөгү ошол эле бойдон. Орун алмаштыруудан сумма көп деле өзгөргөн жок. Бул мыйзам долбооруна ылайык эл аралык уюмдардан, башка өлкөдөн же алардын мамлекеттик органдарынан жарым-жартылай каржыланган кандай гана компания болбосун, өздөрүнүн чет өлкөнүн өкүлү экенин мойнуна алып, тынымсыз текшерүүлөргө жана басымга даяр болушу керек. Документке кол койгондор кимдер? Кайсы депутаттар жана чыныгы чет өлкөлүк тыңчы ким? Мыйзам долбоорунун башкы демилгечиси Надира Нарматова. Мурда мугалим, комсомол жана коммунист болгон. Тигүү тармагында бизнеси бар болчу. Парламентке мурда да депутат болгон. Чет элдик тыңчы мыйзамын ошол кезде эле сүрөмөлөп кабыл алууну талап кылып жүргөн. Баса, журналисттерге депутаттардын кирешеси жөнүндөгү декларацияны жазууга тыюу салыш керек деген депутат Нарматова болчу. Азыркы тапта Нарматова Орусиянын репрессиялык мыйзамдарын көчүрүп келгени менен белгилүү. Анан калса, Кыргызстанда эркектердин баары аскердик милдетин өтөгөндөн кийин гана чет өлкөгө чыга алат деп эсептейт. Кыргызстандагы көз карандысыз жымыканы жаап салуу үчүн депутаттардан кол топтогондагы Надира Нарматова болгон. Кыязы мыйзам боюнча ким иштейт, кимди иштетпей койсо болорун парламент чечпей турганын унутуп калса керек. Мындан тышкары Нарматова Ош шаарында жайгашкан имаратын Орусиянын консулдугуна ижарага берген. Тактап айтканда, алдагы жарым-жартылай чет мамлекеттен каржыланат. Өзү жазган мыйзамдын тили менен айтканда, Нарматова чет өлкөлүк өкүл болуп эсептелет. Жылдыз Садырбаева дагы мыйзам долбооруна кол койгон. Ал Фармамирдин Кыргызстандагы эң ири деп саналган дарыканалар тармагынын ээси. Садырбаева ВИЧ менен күрөшүү үчүн чет өлкөлүк донорлор бөлгөн каражат кыргызстандыктарды дары-дармек, тест жана контрацептикалык каражаттар менен ачык айкын камсыздаган уюмдарга эмес, мамлекетке берилсин деп талап кылган. 2021 жылдагы декларациясына ылайык депутат 105 миллион сом иштеп тапкан. Анын бизнес пайдаланган 4 батири, 2 жер үйү бар. Буга кошумчадагы 4 жер тилкеси, Range Rover үлгүсүндөгү жол тандабас унаасы жана дачасы бар. Фармамир негизинен чет өлкөдө чыгарылган дарыларды сатат. Демек, чет өлкөлүк уюмдар жана фарм бизнес менен активдүү кызматташат. Демек, ал деле Кыргызстанда чет өлкөлүк уюмдун кызыкчылыгын сүрөмөлөйт. Мыйзам долбооруна кол койгон дагы бир депутат айым Гүлшаркан Култаева. 2021 жылы парламентке Матраимовдардын кланына байланышы бар делген Бекеним Кыргызстан партиясы менен келүүгө аракет кылган. Ош шаардык кеңешине депутат болгон. Бизнес менен алектенет. Декларацияга ылайык анын жылдык кирешеси болгону 1 миллион 400 миң гана сом. 3 батири бар. Култаевага байланышы бар башка компаниялар декларацияда көрсөтүлгөн эмес. Ошол эле маалда Култаева курулуш материалдарын чыгарган, дүң соода сатык, туризм жана жүк ташуу менен алектенген бир канча компаниянын негиздөөчүсү же жетекчиси катары көрсөтүлгөн. SV Бишкек деп аталган компанияда депутат Култаева Дэвид Вейсман аттуу адам экөө негиздөөчү деп көрсөтүлгөн. Бул чет өлкөлүк, израилдик катышуучусу бар фирма. Нурлан Ражабалиев, мурдагы бажычы, Кыргызстандын футбол боюнча курамасынын мурдагы оюнчусу. Түндүк батыш бажысын башкарган жана коррупция боюнча иштин фигуранты болгон. Ал кесиптештери Абдывахап Боронбаев жана Райымбек Матраимовдор менен бирге коррупцияга айыпталып, күнөөлүү деп табылып, ар бири 260 миң сом айып төлөгөн. Кыргызстанда коррупциянын символуна айланган Райым миллион деген каймана аттын ээси Райымбек Матраимов тергөө менен кызматташып, Ражабалиев менен Боронбаевке каршы көрсөтмө берген. Ошонун негизинде боштондукка чыккан. Өз кезегинде Ражабалиев менен Боронбаев да тергөө менен кызматташууга макул болгон. Бул эки коррупционерге депутат болууга мүмкүндүк берген. Документке кол койгон дагы бир депутат Искендер Матраимов. Ал коррупциянын мойнуна алган бажы жетекчисинин мурдагы орун басарынын бир тууган агасы. Матраимовдор кланынын Исмаил Ата аттуу фонду бар. Иликтөөчү журналисттер фонддогу кайрымдуулукка деп түшкөн каражаттын ири бөлүгү кытайлык ишкер Хабибулла Абдукадырдын көмүскө мыйзамсыз тармагы менен байланыштуу экенин аныкташкан. Бул мыйзамды сүрөмөлөгөндөрдүн арасында дагы кимдер бар?
Жусупбек Коргонбай уулу, Айбек Маткеримов, Акылбек Түмөнбаев, Фархат Исмаилов, Кундуз Сулайманов, Арстанбек Малиев жана башкалар. Кыргызстандагы чет элдик тыңчы жөнүндө мыйзам Орусиянын мыйзамынын эле дагы бир көчүрмөсү. Орусияда анын жардамы менен бийликти сындагандардын баарын мемориалдан тартып ырчы Земфирага чейин каралап жаптырып атышат. Бирок Кыргызстанда бул мыйзам кабыл алынса, ЖМК менен укук коргоочулар гана эле куугунтукка кабылбайт. Пенсионерлерге жардам берген фонддор, зомбулуктун курмандыктарына баш бааник берген кризистик борборлор, кургак учук жана ВИЧ менен ооруган адамдарды дары-дармек менен камсыз кылган уюмдар, майыптыгы бар адамдарды караган бирикмелер дагы өздөрүн чет элдик тыңчы деп атоого туура келерин түшүнүү керек. Бул тармактарды мамлекет жарым-жартылай гана камсыздай алат. Калганы бүт эл аралык донорлор же ар башка адамдардын, анын арасында чет өлкөлүк жарандардын кайрымдуулукка делген акчасы менен кармалып турат.